Birinciden bugün ıyık oroz ayı, bardық Kırgızstandық мұсылмандарды ıyık oroz ayымен құттықтаймын. Iyık oroz ayында мен ойладым эле бирөөгө жаман айтуу, калп айтуу бул Кудайга сыйбаган нерсе. Бирок мына социалдык тармакта сайттарга чыккан нерсени көңүл бурбай койсо болот да. Ал эми мурда күнү КТРден кече 5-каналдан көрсөтүп атканы бул калпты. Мен ушул улуу ороз айында ушуга жооп катары айтпасам, эл мени түшүнбөй калат деп ойлодум да. Эми каралоонун дагы чеги болот да. 500 машина эмне экенин өздөрү түшүнбөйт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кумтордо да 500 машина жок. Европанын өзүндө да ири компанияларда 500 машина деген бул аябай чоң нерсе да. Ал эми Болгариянын өзүндө мамлекетте ошондой 500 машинасы бар компания барбы жокпу? Мен интернеттен карасам андай дагы жок. Анан мен ошол жалган нерсени, бир нерсени, бир секретный нерсени тапкандай мамиле кылып атышат да. Мына менин колумда дагы бар, мен ачып көрдүм. Мен ушул Клуб Кижиде кечеки айтып аткан балага телефон чалып айттым. Ай, сен ошол кыйын болуп компьютерден көрсөтүп айтып атасың. Бул азыр компьютерди жаш бала деле ача алат. Бул жерде секрет эчтеке жок. Ошол капиталы ушул фирманын канча турат десем, 100 лева дейт. 100 лева деген бүгүнкү күндө 3800 сом. Ошол капитал менен бирок финансовый, бүгүнкү күндө коммерческий деятельности 0, эчтеке иш кылган жок деп. Эми бул эмне шарт түзүп берет? Бул 1 жылга виза алыш үчүн, ошол балдарды окутуш үчүн мына ыңгайлуу шартта. Эгерде ушундай шарт менен барып Европада окуса, кыргыз жарандары, ал окууга төлөгөнү 50%га чейин арзандайт. Биринчиден. Экинчиден, Европада окуп жүрүп, мисалы постоянно окуп жүрүп иш кылышат да, аз балдарчы, улан кыздар ошо жерде жүргөндөр. Ишке кириш дагы оңой шарт. Себеп дегенде Европанын миграция боюнча мыйзамы аябай күчтүү. Ал Кыргызстандын паспорту менен барып, же жөн эле барып ишке кирем десең, аны невозможно. Себеп дегенде ошол ишке алган адам бул жаран үчүн мамлекетке аябай чоң акча төлөш керек, анын визовый поддержка болуш керек, жана башка да. Анан кийин ушудан эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып, мисалы мен карап чыктым, ошол эле Тургунбаев, Мелистикин, башкалардын фамилиясын айтпай эле коеюн. Бу жерде ишкерлер бар экен, саясатчылар бар экен. Бул бир гана мен эмес, 80ден ашык жарандар, мен жубайым эмес. 80ден ашык жарандар, бирок ошонун ичинен сууруп алып туруп, Тургунбаевди, Келдибековди айтып каралоо, бул Кудайга сыйбаган нерсе да. Эгерде мен ошол жигитке айттым, көрдүңбү ошол жерде турат. Бир машина эмес, бир мотоцикли бар экен десем, эчтеке жок дейт. Отчетность нулевой, бул фирма жөн иштебейт, бул виза үчүн, башка ошо бала чаканы окутуш үчүн алынган нерсе десем, да байке эч кандай экономический мындай иш чара болбой 0 деп турат деп өзү айтып атат. Каяктан алды 500 десем, булар өздөрү токуп айтып атат, байке мен эч кандай тиешем жок деп. Эми мен бүгүн адвокат аркылуу бүт материал даярдап атам, кагаздарды топтоп атам, сотко берем. 5-канал, эгерде мыйзам бардыгына чогуу иштесе, 5-канал КТР ошол мени каралаган үчүн жооп бериш керек да. Мен дагы жолу кайталайын. Бир машина эмес, бир мотоцикл болсо, айтсын. Мен айтам. Мен балдарды окутуш деген менин чоң улум 5 жылдан бери ушу Европада окуп эмгектенет да, 5 жылдан бери. Европадагы эң алдыңкы финансы банковский институттардын бирине өз күчү менен өткөн. Бул Кыргызстандын квотасы эмес андай. Эми ал балам 24-25ке чыгып калды. Ал турмуш кылыш керекпи? Мен таң калам да, муну ким жасап атканын мен билем. Бул мындай ак үйдө клерик бар. Ошол 5-каналда айтканын жасайт, кылганын кылат. Ушул калпты айттырып туруп, ушул калпты айтып атат деп турган ушак таркатып, мынаке Келдибеков жөнүндө ушундай калп ушундайды айтып атат деп, калпты чың айландырган ушундай бир ичи бузук клерик бар да. Эми мен айткым келет, мына жаман сөз айткым келбейт. Улуу ороз айында мунун бардыгы жалган. Фирманы 3800 сом төлөп туруп эле уставной капиталы. Ошол негизги капиталы 3800 сом. Ал виза алыш үчүн, ошол балдарды окутууга шарт түзүш үчүн, Европага виза үчүн ар бир барган сайын чуркап төлөгөндө бир 200ден 300 долларга чейин төлөнөт. Ошону төлөбөй, мында ыңгайлуу шарт деп. Муну беките турган, башкалар турган эчтеке жок. Өзүнчө бир
жашырынган сайттан таап алдым дей турган эле эчтеке жок. Бул ачык айкын сайтты. Ошого мен айткым келет, мен мунун баардыгын кечирем, улуу Оразайда. Бирок калпты Кудай да кечирбейт. Сот алдында жооп берсин, сотко келип, ошонун баардыгын далилдеп берсин, макул сот чыгарсын. Мен сотко берип буларды тарбиялабаса, бул каналдар, ошол адамдар калпты айтып, адамга караны жаап койсо, ошол боло берет экен деген мындай принцип өтүп алышты, бул туура эмес.